Салам бардыңарга. Убакытты көп албай эле эфирди баштай берелик. Бул эфир 24 саат бою Instagram баракчада сакталып калат. Жана ошондой эле мен YouTube каналыма киргизип коем. Ошол жерден кирип көрсөңүздөр да болот. Менин YouTube каналым Гүлнара Жораева деп подписка кылып, колокольчикти басып койгула. Сөзсүз YouTube каналга кирип турган бардык жаңы видеолорду көрүп турганыңарга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Бүгүн бизде подаркалар, акциялар боюнча сүйлөшкүм келип атат. Себеби компанияда аябагандай акциялар, подаркалар өтө көп. Кайсынысын айтып, кайсынысын түшүнгөнчө улам жаңысы башталып кетип атат. Көпчүлүктөрү, особенно жаңы келген новичоктор дайы жаңы эмес, көптөн бери иштеп келаткан, бирок өтө мындай бир күн эле информацияны карап, окубай, маани бербей калса эле түшүнүксүз болуп калат да. Негизи Арифлейм бул бизнес информация. Коммуникация тез болуш керек. Бир күн чатка кирбей же 1 саат чатка кирбей койсоңор эле маалыматтан артта калып каласыңар. Маалыматтан артта калып калганда, естественно, бизнес куруп аткандар болсо бизнес кура албай каласыңар, продажа жасагандар болсо продажа кыла албай каласыңар да. Ал эми өзүңөргө керектүү эле продукцияны арзан баада алам деген потребительдер болсоңор, силерге арналган атайы акцияларды кое берип жиберишиңиз дагы мүмкүн да. Давайте азыркы учурдагы болуп жаткан акцияларды айталы. Эң биринчи новичок биздин командабызга келгенде, биз Сымылда дегенде эле Арифлеймге жазылганда бул стартовый программага туш келишет. Стартовый программа только новичокторго гана арналган программа. Стартовый программага регистрация кайсыл күндөн баштаса, ошол күндөн баштап 21 күндүн ичинде 100 бонус балга заказ кетирсе, компания тараптан 1 сомго подарка ала алат. Анан стартовый программа бизде мондай 4 шагтан болот. 4 шагы бар. Ар бир шагын 4 шагты улам 21 күн сайын 100 бонус балга заказ кетирип 4 шагтан өтсөңөр болот. Прям ошол күндөн баштап. Анан мисалы үчүн мындай регистрация болуп 20 балга заказ бердиңиз деп коелу. Но 21 күндүн ичинде дагы 2 жолу же 1 жолу заказ кетирип 100 же 100 балдан жогору боло турган болсо, силер стартовый программа боюнча шаг подаркаңарды аласыңар. Эгер сиз заказыңызды 2, 3, 4 бөлүп кетирип 100 бонус бал топтогон болсоңор, силердин подаркаңар кайсыл күндөн баштап 100 бонус бал топтолгон болсо, ошол күнү келет. Анан бизде кыргызчылык бар го, мындай кечиккени жакшы көрөлсө, 22 күн болуп кетсе, же болбосо, не знаю, 1 күн дагы, 2 күн дагы убакыт өтүп кеткен болсо, бул баары бир кылды да, бул байкуш ошону аракет кылды да, минти да деп тиги человеческий фактор салып берип койбойт. Бул жерде биринчи очередь система карайт. Система бул компьютер. Компьютерге атайын алгоритм киргизип койгон компания да, карап турат базадачы. Ким ошол базада 100 балл кетирип атат, кетирбей атат, бүт фильтрация кылат. Если силер квалификациясын туура аткарган болсоңуз, сразу сиздин подаркаңызды кийинки заказ бергениңизде, кийинки каталогдо биринчи заказыңар менен келет. Мисал үчүн, 6-чы каталогдо заказ кетирдиңиз, 7-чи каталогдо заказ кетирдиңиз, 100 баллыңыз топтолду, бирок кийинки 8-чи каталогдо подаркаңарды аласыңар. Либо азыркы 7-чи каталогдо 100 балл, 150 балл кетирсеңер дагы, все равно кийинки каталогдо подаркаңарды аласыңар. Анан шаг подаркаларды жазганда, вот биринчи, экинчи шаг подарка автоматически келет. Ал эми экинчи, үчүнчү шаг подаркада выбор бар да, атайын кодту жазасыңар. Ал кодко жараша, мисал үчүн, үчүнчү шаг подаркадан, если силер могу антивозрастный оптималсын кремин ала турган болсоңор, ошонун кодун жазасыңар. А если мужской же женский парфюмду ала турган болсоңор, ошонун кодун жазасыңар. Ал эми 4-чү шагта дагы либо мужской, либо женский кайсынысын тандасаңар, ошонун кодун жазасыңар. Если бул кодту жазбай калсаңар, подаркаңар келбей калат. Бирок эч коркпогула, чочулабагыла. Компания если шартты туура аткарган болсоңор, обязательно подаркаңарды берет. Кийинки каталогдогу заказыңар менен эле сразу эле кодун жазып койсоңор, подаркаңар келе берет да. Хоть 3-чү, 4-чүсү бир болуп делечи. Анан эми караңыз, мындай ситуация болуп атат да.
консультант 3 шагын жасаган, 4-чү шагынын шартын аткарган, бирок по каким-то причинам 4-чү шагын аткарып, бирок 4-чү шагындагы кийинки каталогдон заказын алыш керек да, заказында келмеге, бирок ал консультант заказын кетирбей койгондон кийин бир каталог кетирбей, кийинки каталогду кетирип калгандагы анан шаг подаркасы күйүп кеткен да. То есть, смотрите, чтобы шаг подаркаларыңарды алып туруш үчүн хотя бы вот любой суммага, если 100 балдан кетирип уже шаг подаркаңарды ала турган болсоңор, любой суммада заказ кетирип чыгарып алсаңар болот. Ал консультант чыгарбай койгон и кийинки через один каталог заказ кетирип алып, мага компания мени алдады, мен шаг подаркам бербей койду деп атат да. Просто компания бермек, просто консультант өз убагында заказын кетирбей койгон. Эгер сиз новичок болуп билбей аткан болсоңуз, обязательно сизди чакырып келген спонсоруңарга кайрылгыла. Эгер спонсоруңарда новичок болсо, анын үстүндөгүлөргө жазгыла, чаттарга жазгыла да. И анан новичоктор билет, мен деле кылып билгем да деген болбойт. Эгер сиз новичок болсоңуз да, аркаңызда бир адам, эки адам болсо дагы, ар дайым связьда болуп, менеджерлериңерден сурап, чаттардан сурап, буларды билип алууңар зарыл. Потому что бекер берген компания тараптан берген белекти алып алыш керек да. Анан бирөө менен сурап атат, мен алгым келбейт ал белекти, зачем мне это, я не буду пользоваться, кереги жок мага дейт да. Мен кыпкызыл кылып бул помаданы эмне кылмак элем дейт да. Анан я говорю, сиз ал помаданы алып колдонбосоңуз деле, но сиз тартуу программа боюнча заказыңызда заказ кетип атат, ала бересиз, ал автоматически келет. Отказ кылып койсоңуз деле болот, но 1 сомго келип аткан продукцияны отказ кылып зачем, алып кое бериңиз десем, болбой эле көк беттен таттан. Я говорю, аны алып подарка кылып берип коюңуз, сатып коюңуз да, решайте сами. Компания тараптан берип аткан подарканы жөн эле алып кое бериңиз депчи. Анан бирөөсү мынтип айтат да, заказ кетире эле атам, мен подаркам келбейт го дегеле гана депчи. Анан эмеден карасам, уже күнү өтүп кеткен да, 21 күндөн өтүп кеткен, и шаг подаркасы келбей калган да. Дагы бирөөсү болсо, тоже 2-3 бөлүп кетирген, шаг подаркасы кийинки каталогдо келет, аны түшүнбөй эле, лакылдап эле мен подаркам мен иштетип алып, компания алдап мен подаркам бербей койду деп атат. Дагы бир жолу айтам, компания, если силер туура шартын аткарган болсоңор берет. Анан мындай ситуация болду. Эмесине шаг подаркасына 3-чү оптималсын кремин тандаган, заказын кетирген да, бирок эмеде складта жок болуп калган, анан келбей калган. Дагы кыркырып келип атат да, менин заказымда крем жок, кана эле гана деп. Анан ар бир заказ кетиргенде бизде накладной менен келет. Биринчи очередь накладнойду караңыздар. Эгер складта жок болуп калган болсо, накладнойдун астында жазат: извините, на данный момент такой-то продукт отсутствует, резервке салып койду. Обязательно кийинки заказыңар менен складта түшкөндө обязательно келет деп жазып койгон. И на самом деле качан складка түшкөндө сразу резервдеги продукциясы чыгат келет. Анан ушундай эле ситуация болуп атат, ошентип резервке түшкөндөн кийин пек болуп атат да, 2-3 жолу пек жок болуп калды, 2-3 каталогда. Анан резервке түшкөн маалда заказ кетирип атканыбызда ал адам заказ кетирбей калган да, кетирбей калган убагында. И 2-3 каталог тоже кетирбей калгандагы резервке түшүп кала берген, бирок автоматически продукциясын чыгарып албай калгандагы и берилбей калган. И бул жерде дагы айтып атат да, мен ошончо эмгектенип, мен ошончо иштесем, компания мага бербей койду, тигили алды, бул даже кошунам алды, мага эле бербей койду деп. Компания эч кимди сен карасың, сен кызылсың, сен сулуусуң, сен иштедиң, иштебей койдуң деп бөлбөйт. Квалификациясын аткардыңарбы, бонус баллы кеттиби, сразу берет да. И биринчи очередь какой-то вопросуңар болуп, подаркаңар келбей, товарыңар келбей аткан болсо, ошол СПОдон кетпей, эмеңерди накладнойду карайсыңар, окуйсуңар полностью. Если накладнойдо жазылып бар деп 1 сом деп келип турган болуп, коробкаңарда жок болуп калса, компаниянын өзүңөнө барып кайрылып, недовложение деп заявление жазсаңар, обязательно ал продукту берет, возвращать этет компания, берет да, такого нет, что бербей койгон да. Анан ошол эле дагы бир ситуация болуп атат, ошол шаг подаркасы кичине брак чыгып калган экен да, эмеси сынып. Анан анда дагы айтып атат, өтпөй калган, эскирип калган подаркаларын берип коюп атат компания деп. Жок, андай эмес, бул заводской брак болуп турат да.
и ал эмени алып алып, ошол подарканы алып алып, накладноюңарды алып алып, компанияга, офиске келип заявление жазасыңар, кайра силерге нормальный подарка возврат кылат компаниячы. Ушунчалык биздин правабызды защищать этет. Нигде еще я не видела, чтобы защищали все наши права, да? И просто мы должны знать. Бывает, консультант жаңы келди, билбестигинен көп нерсе кетет, но биз менеджер катары мы должны об этом знать. И даже если билбесеңер дагы, эгер билип турсаңар дагы, ушундай ойлоруңар менен чаттарга айтып турсаңар болот. Но бир нерсени кыйкырып, таарынып, чүмкөнүп жатып алгандан мурда обязательно спонсоруңарга кайрылгыла. Спонсоруңар билбей башы жетпей атса, сиздин башыңыз жетпей атса, Oriflame'дин бесплатный колл-центри бар. Колл-центрине чаласыздар дагы, өзүңөрдүн фамилияңарды, регистрационный номериңерди айтасыңар, аны эмне болуп атканын сурасыңар, ал кыздар карап берет. Бул жерде компьютеризация болгон. Компьютерден эмне иш кылганыңар баары көрүнүп турат да. Тут такого нет, биздин кыргыздардын архивтеринде эмес, бир жака чака бар, ояка бар, ой жоголуп кетти, базада жок экен, табылбай калды деген тема жок. Баардыгы базада эмеде сакталып калган да. Ошентип текшериле алат. Анан суроолорду берип койгом, эмне болгон подарка деп суроолор келип аткан болсо, вот биринчи бысмылда деп консультант келгенде шаг подарка 4 кадамдан турат. И буга да катышсаңар болот, катышпай койсоңор дагы болот, өз ыктыярыңар. Но биринчи шаг подаркаңарды пропускать этип ийген болсоңор, все, калган шаг подарканы албай каласыңар да. А если биринчи шаг подарканы алып, экинчи шаг подарканы там бир нерсе жок болуп калып, 1 балл жетпей калып, же билбей калып, убактысын өтүп кеткенин билбей калып, пропускать этип ийген болсоңор, 200 балл кетирип койсоңор, кийинки каталогдо 2 эмеңерди алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар, заявление жазып, ошол жагында имейте в виду да. Андан кийинки азыркы болуп жаткан стикер акциясы. Кечегини бирөөнө сурасам, мынтип атат. Өткөндө мага 6 стикер келген, мында мага эмне 6 стикер келбей калды депчи. Мондай стикерлер жөн эле коробкага наклейкаларды неме берип коет компания, просто чтобы мы эметпей калыш үчүн, эсептеп туруш үчүн деп. Но бул берилген баягы стикер наклейкадан эсептелинбейт. Силер заказ кетиргенде базага түшүп калган эсептелинет. Анан караңыздар. 150 балл кетирсеңер, 6 стикер берет деп айтылып атат, анан мындай ситуация болуп атат. Консультант бир заказында 99 балл кетирген, кийинки заказында 51 балл кетирген. Анда уже 6 стикер эмес, 5 эле стикер берилип калат. Себеби бизге компания айтып атат, ар бир 25 бонус балга бирден стикер берилет деп. Ошондо биз заказ кетиргенде да 25, 26, 27, там 30 кетирсек болот да, 30-ду кетирсек болот, 52-ни кетирсек болот, 55-ти кетирсек болот, 75-ти, 80-ди кетирсек болот да, 25, 50, 55, 75, 100, 105, ой, 125, 150, там 175 деп эсептешиңер керек. То есть 5тик кылып эсептеп заказыңарды кетиргенде анан ровно эмеңер чыгат. Бизде былтыр дагы ушундай ситуация болгон. Консультант ушинтип 2 кетирип берип калган. Анан ал ойлогон, мен 2 бөлүп кетиргеним менен 150 балл топтоду, мага парфюм келиш керек деп, анан парфюмга эме кетиргенде стикери жетпей калып, таарынып ошо ойдон кетип калган да ал консультантчы. Ошон үчүн туура так түшүндүрүш керек. Түшүнбөй аткан болсоңор сурагыла, уялбагыла. Менеджер, это наши обязанности знать все нюанстары берилип аткан акциянын. Если кайсыл бир жерден туура эмес берилген маалымат болсо, наркы консультанттарыңар туура эмес түшүнүп алат дагы, анан келип алып, анан айтат, иштетип алып, кыл деп алып, мага компания бербей койду деп. Анан караңыздар, консультант 3 жолу бөлүп кетирип атат да, бир заказ кетиргенде 33 балл кетирип атат, бир заказ кетиргенде 40 канча кетирип атат, кийинки заказ кетиргенде 70 канча кетирип атат да. И ошондо бунун 3 бөлүп кетиргенде туура эмес эсептелип калат дагы, 6 стикердин ордуна 3 стикер алып калат. И 3 стикер алып калат дагы, анан айтат да, мен 150 балл жасагам, кана менин парфюмум албай атат, чыкпай атат, мени алдап атат компания деп айтат да. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн туура
туура эсептеп бериш керек, ошону туура түшүндүрүш керек консультанткачы. Кээ бир адам бар түшүнөт, но элестетсеңиздер, эми байкуш тиги ошону алып алайын деп аябай аракет кылып иштесе, туура эмес билбей эле 2-3 бөлүп берип эле 150 баллын кетирип койгон болсо, анан мен парфюм алам деп аябай надеяться этип отурса, келбей калса обидно болот ал адамга. Я и понимаю. И чтобы обидно болбош үчүн наша задача об этом говорить. Обзвонго отуруш керек. Кечээ күнү обзвонго отуруп, я очень удивилась, что большинство не знает стикердинчи, туура эмес түшүнүп алышкан. Түшүндүңүздөрбү? Чатка түшүнбөй аткан ушул стикерлер боюнча вопростор болсо дагы айтсаңар болот. Анан мен неге алам ал стикерди, мага кереги жок, мен бул парфюмду колдонбойм дегенде ситуациялар да болот да. Опять-таки бул стикерге катышсаңар болот, катышпай койсоңор да болот. Бирок компания тараптан берилип аткан 5 сомго келип аткан стикерди алып алыңыздар. Кимдир бирөө ушул эмеге парфюм алганга зар болуп жүрөт. Мисалы үчүн силерде мындай болуп калат экен да, сүйлөшүп атат экөө, консультантым сүйлөшүп атат экөө. Анан нар жагында отуруп алып стикерди айтып атсам, наркы подружкасы сурап калды да. Анан жок, жазылбай эле кой, сен менден ала бересиң да деп атат да. Анан айттым, жазып кое бербейсиң, жазылам деп атпайбы десем, ал айтат да, бул жазылып алса менден албай калат дейт да. Анан айттым, сен ал наоборот анын подружкаңды жазып кое бер. Даже если сенден алып аткан болсо дагы, компанияга жазылып алып аткан болсо, анын кылган товар оборотуна сага баары бир компания акча төлөп берет. И тем более кара, например, сен өзүң клиентти всегда любой жерден таба аласың. Азыр сен ага айтпай койдуң, ага бирөө келип айтат, башка бирөөгө барып жазылат. И ошентип айтсам деп отурат дагы. Анан тиги подружкасы ушу стикерге аябай кызыгып, уже 125 балл заказын кетирди, и до конца каталогко дагы 175 балл кетирем. Мен 300 бонус балл кылып, эмедеги наборду алам деп атат да, наборду алам деп атат. Поэтому просто даже ушуларды дагы айтып рекрутирование кылсак болот. Мынтипчи, давай, например, Novage кремди ал. Novage кремди алганың үчүн 1 сомго шак подаркага келет, ага кошулуп стикер парфюм дагы келет, и еще сага айлык дагы чыгат деп айтсак, сүйүнүп алышат. Просто нужно говорить. Анан караңыздар, мындай болот атат, заказ кетиргенде корзинкага салат дагы стикердин баасы, каталогдун баасына 1000-2000 канча деп чыкса, 2000 сомго чыгып атат, бербей атат деп кыйкырып атышат да. Эме корзинкадан көрүнбөйт. Кийинки шакка өткөнүңөрдө детали заказыдан көрүнөт 5 сомго келгени. Анан мындай болуп калат да, сиз кээде складта жок болуп калса, чыкпай калат, отсутствует болуп калат да. Резервге салып коюңуздар, же болбосо башка парфюмдарды алып алыңыздар да. Анан бул жерде эми көрүп атасыңар, продукциялар баары жок калат. Тем более подаркага келген нерсе жок калат. Эгер сиз ала албай, эгер сиз 150 балл топтой албай 3 каталогдон бери сүйрөлүп жүргөн болсоңуз, бир каталогдо 1000 балл кетирген консультанттар море, ошол 1000 балл кетирген море консультанттар алып алат бул бекер эмен. Алып барып уже тиги 1,5-2 сом сатып лишний 10 000 сом прибыль көрүп койгондор бар экен. Я очень удивилась, кечээ күнү бир консультант айтып атсачы, поэтому спешите. 5 стикерге ушул парфюмдун любойун тандап алсаңар болот. Эгер 300 бонус балл кетирип, тоже любойун тандап алсаңар болот. Либо бул каталогдо 100 балл кетирип, кийинки каталогдо 50 балл кетирсеңер, уже со следующего каталога муну алып аласыңар. То есть бул каталогдон сразу, эгер мурунку 6 каталогдон заказ кетирип стикериңер бар болсо, азыркы каталогдон алмаштырсаңар болот. Либо 6, 7, 8 каталогдогу стикерлериңер чогултуп 9 каталогдон алмаштырсаңар дагы болот да. Ушул наборлорду алсаңар болот. Кийинки, например, бул каталогдо 150 балл жасадыңар, кийинки каталогдо 150 балл жасадыңар да, потому что 7 каталог болуп атпайбы, 300 бонус балл топтоп 2 парфюм алсаңар болот. Же болбосо могул набордун экөөнүн бирөөсүн тандап алсаңар болот. Ал эми 28 стикер 700 баллов. Например, бул каталогдо 400 балл, кийинкиде 300 балл, же ар бир каталогдо 250 баллдан кетирип жүргөн болсоңор, Wellness наборун алсаңар болот, либо Novage наборун алсаңар болот да. Андан кийинки, если 1000 балл топтогон болсоңор, чемодан аласыңар, анан мультиварка аласыңар. Бул мультиваркада жасалган дымдаманы өткөндө ошто барып жеп келдим. Вах, ширин. Алыш керек. Анан бул чамадан жакты. Биз саякатка көп чыгабыз, Арифайым менен.
Анан лишний вес аябай эме кылат экен. Настолько легкая и удобная, прям классная, көзүм күйүп эле калды мага. Обязательно алыш керек. Ушундай компания тараптан бекер берилип аткан нерселерди алып алыңыздар. Анан эгер маани бербей аткан болсоңуздар, маани бериңиз. Эгер сизге кереги жок болсо, сиз маани бербей аткан болсоңуз, сиздин командаңыздагы адамдарга керек бул, керек. Кимдир бирөө чындап 1,5 миң сом акчасын чыгарып ала албай атат да, алып берип коет, же апасына подаркага берип коет, же сатып коет да. Ну, мүмкүнчүлүктөрү көп. Просто алып туруп каалаганыңарда вы можете распоряжаться, да. Анан өтпөй калган, эскип калган товарларын белекке берип кое берет да деп айтып атат. Это на самом деле не так. Карап туруп срок годностьун карасаңар 2024-22 жылга чейин деп жүрөт. Андай эмес. Компания миллиондогон акчаларды вкладывает, чтобы ушул стикерлерге, ушундай подаркаларга алганыңыз үчүн. Поэтому компания бизге миллион сомдорду кошуп инвестиция кылып аткандан кийин бекер жаткан эмени аябай эле койгула. Анан баягы эмеде айтканда, мен муну буга айтып берсем, мен тиги астымдагы адамдарга айтып берсем, алар көп бал жасап алып, анан мага калбай калат деген дагы болот экен да. Антип ойлобогула, шведтерде подарка көп, шведтердин подаркасын аябай эле баарына эле айта бергиле, алышсын баары, пробуйт этишсин да. Суроолоруңар барбы? Берип кое берсеңер болот. Эфиримди аяктап атам. Ошондо эмне болгон подаркалар деген суроого жооп бердим. Биринчиден Кыргызстандыкын айтып атам, Россияныкында нулевой шаг, стартовый, анан бычактар, анан спонсорский деген айрагында көп акциялар бар экен. Аларды өзүңөрдүн эмелериңерден сурасаңар болот. А биздикинде ошо стартовый программа 21 күндүн ичинде бериле турчу шаг подарка 4 кадамдан турат. Катышам, катышпайм, өзүңүз чечесиз. Анан стикер акция болуп атат. Анан ар бир каталогдун ичинде дагы кандайдыр бир мындай акциялар дагы болот. Аларга дагы көңүл бурсаңыздар болот. Анан кантип алам? Кантип алууну айттым, бонус балдарыңарды топтойсуңар. Например, стикер болсо 6-чы, 7-чи, 8-чи каталогдо башталат. Эгер новичок болсоңар, азыркы 7-чи, 8-чи каталогдон баштап топтоп алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар, Андан кийинки алыш керекпи? Тоже өзүңүз чечесиз. Алсаңыз болот, албай койсоңуз дагы болот. Но менимче бекер берген подарканы сөзсүз алыш керек. Андан кийинкиси болсо стикерлерди түшүндүрүп бердим, стикер акциясын. Бул жөнүндө дагы чаттарда берилип турат маалымат. Неге чогултам дейт бул стикерди? Сиз чогултпайм деп башыңызды оорутпай деле койсоңуз болот. Базада бар, сиз заказ кетиргениңизде компания өзү автоматически эсептеп берет, и ошого жараша аласыз да. Анан заказ кетирип атканда мынча стикериң бар деп чыгып калат. Ошол стикериңерди карап, анан алмаштырып алсаңар болот. Опять-таки түшүнбөй атсаңар спонсоруңарга кайрылгыла. Спонсоруңар дагы билбей атса, бесплатный колл-центрге Oriflame чалыңыздар. Же болбосо чаттарга жазыңыздар. Ошо неге кантип алам түшүндүрүп бердим. Бербей койсочу, эгер квалификациясын туура аткарган болсоңор, компания сөзсүз берет ар бир подаркаңарды. Бербей аткан болсо, тоже чалып, сурап, спонсоруңардан билип тактап, анан кыйкырып, ыйлактап жинденип чыксаңар болот. Заказ кылып элетам, бербей атат го. Тоже эгер условиясы туура эмес аткарылып калган болсо, же болбосо пропускать этилген болсоңор, компания бербей калат. Так, алдады деген тема болбойт. Бул жерде шведтерден өткөн так адамдар жок. Чындап. Опять-таки, адамдар карап бербейт. Базага салып коет, базадан силерди карап текшерип берет. Ушуну менен бүттү менин эфирим. Эфир сакталып калат. Эмес, YouTube каналда дагы болот. Анан бул жерде Instagramда 24 саат бою дагы сакталып калат. Ушул жерден да көрсөңүздөр болот. Так, түшүндүм дейт. Дагы суроолоруңар барбы? Жазып калсаңыздар болот. Суроолор барбы? Тогда я заканчиваю эфир. Уже 25 минут өтүп кетти. Пока-пока всем.